Бүгүнкү күндө Сокулук районунун жашоочуларынын арыздары каралбастан укуктары кебеленип жатат. Сокулук РУДС прокуратурасы жер мошенниктер менен бир тараптуу иштеп, элдин көйгөйүн чече албай жатышат да. Абордо эки конушундагы мыйзамдуу жер ээси Барипа Нусубалиева Сокулук РУДСынын тергөөчүлөрү, анын ичине Шабдан Алимбеков деген тергөөчү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз тергөө иштерин жүргүзгөн. 75 жаштагы Барипа апанын үйүнө түн ортосунда барып, колуна кишен салууга аракет кылып, анын ден соолугун ишемический институтка алып келген. Апа 2 жолу реанимацияга түшкөн. Бүгүнкү күндө Барипа Нусубалиева апанын ден соолугу начарлап, давлениеси көтөрүлүп, бир кулагы укпай калды. Апанын жазган арыздарын сиздин жардамчыларыңыз аркылуу орун басмаларыңызга берген. Бирок Шабдан Алимбековго бүгүнкү күндө эч кандай юридикалык баа берилбеди. Барипа Нусубалиеванын жерине жер мошенниктери жасалма документ жасатып алышкан. Барипа Нусубалиева ошол мошенниктердин документтерин Сокулук районунун экспертизасына берип, 3 жылдан бери чындыкка жетпей келет. Бул документтердин акыркы 3 айдан бери Чүй областтык прокуратурасы колго алып көзөмөлдөйт. Жыйынтык жок. Сокулук райондук экспертизасы жарымы таза эмес деген жыйынтык чыгарып, эсибизди оотарды. Калыбек мырза, мен сизге сразу жооп берейин. Бул маалымат бизде жок экен. Мына башкармачынын башчылары да отурат. Сокулук районунун экспертизасынын шалаклык иштери боюнча тергөөчүлөрдүн зордук зомбулук боюнча кабарыңыз барбы? Кабарыңыз болсо, ушул эң баш кызматкерлерге кандай чара көрөт элеңиз? Эгерде жеке кабыл алсаңыз да кенден бери сиздин өкүп беребиз. Бул факты боюнча жок экен. Сиз убакытты белгилеп келе жаткан 4-күнү же кийинки 4-күндөр чакырабыз. Ошол жарандарды эшитип келиңиз, карайбыз. Ал эми Сокулук району боюнча бизде Сокулук Аламидинде эң жер боюнча чыр көп райондор. Сокулук Аламидин боюнча бир нече кызмат адамдарын камадык. Үйлөрдү, жерлерди тартып алган, госреестрдин жооптуу кызматкер адамдары менен кошо камадык. Мына мен баяндамамда айтып кеттим, уктуңузбу? Сокулук районунда 1498 гектар башка бирөөлөр пайдаланып жүргөн жерди мамлекеттик баланска алдык. Мында иш чара аябай жүргүзүлүп атат да. Ал эми жогоруда сиз айткан апаны негер укугуна шек келип, тергөөчүнүн же башка текшерүүчү органдын күнөөсү менен ден соолугуна залал келе турган болсо, эч кимде айоо жок. Эгерде апанын өзү күнөөсү болуп чакырганда келбей жанагындай доомат койсо, ал апанын өзүнүн иши. Ошондуктан биз объектини карап беребиз. Сиз келиң, эшитип келиң, байланышат, жазып алдыңарбы? Рахмат.